Саламатсыңарбы достор. Көптөн бери чыгарылыш жасай эле келип, эми кайра ошо суроо жооп деген чыгарылыш жасайын. Так, врачтын номерин берип коюңуз дейт. Адрес кайда? Менин оң колум артка бурулбай калды дейт. Колу артка бурулбай калды. Кайсы учурда ийин жабыркайт? Эгерде жаш болсо, бияка жашын жазбаптыр да. Эгерде жаш болсо, травма алса, спорт менен алектенсе, анда ушул жерде далдын булчуңдары болот. Булчуңдары тарамышка айланып, тарамыштар ушу ийинге кыпчылат. Ошол кыпчылаган жерден жабыркашы мүмкүн да. Же болбосо повреждение вращательной манжеты деп орусча айтылат. Ошолорду көрүш керек, аларга жараша дарылаш керек. Көп учурда жаш адамдарды МРТ изилдөө жасатып, анан ошо МРТнин негизинде дарыланат. Эгерде адамдын жашы көп болсо, 35, 40, 45, 50 андан ары болсо, анан өзгөчө аялдар болсо, анда ал учурда ушу ийини жанагы эле вращательная манжета, бирок травма үчүн эмес, ал мындай сезгенүү болгон үчүн болот да. Же болбосо колун көп кыймылдабай коет. Ошо көп кыймылдабаган үчүн ушул жерде кан жүгүргөнү азайып калат да, андан кийин оорта баштайт. Мунун атын импичмент синдром дейт, же болбосо субакромиальный импичмент синдром дейт. Аны деген көп убакыт дарылаш керек. Эгерде бейтап жаңы эле ооруп баштады, мына 15 эле күн болду, же болбосо бир айга 7 эле 20 күн болду десе, анда муну дарылоо оңой эле болот. Анткени аз эле убакыттын ичинде кайра колун жакшы кыймылдатып, ушул жерде сезгенүүнү кетирип, колун чектегенин алып салса болот. А эгерде чыдап жүрө берсе, 3 айдан ашып кетсе, 6 ай болуп калса, анда албетте анын дарылоо мөөнөтү чоңойот. Анан дагы бир айта турган нерсе, бул аябай чоң дисциплина талап кылат. Анткени бул ооруганы бат кетпейт. Кээ бир учурда ооруганы өйдө төмөн боло берет да, чоңоюп, күчөп, анан кайра азайып, кайра күчөп, кайра азайып кете берет. Анткени бул илдет менен жабыркаган бейтаптар бир жумасына жок дегенде 2 жолу же 3 жолу реабилитолог дарыгерине барып туруш керек. Массаж алыпчы. Ошо кийинки суроом, 68 жаштамын, 4 степень артроз болуп жабыркайм. Операция деген мен самоуход кылып жүрөм, силерден кеңеш дейт. Негизи 4 деңгээл деген бул катуу деңгээл деген сөз. Кемирчектин уже калбай калганы деген сөз да. Ал учурда эгерде операция десе, бул сиздин эмеңизге жараша айтты да. Клиника деген эмне? Бейтаптын даттануусуна жараша. Мен кыймылдай албайтам, муктай албайтам, кыйналып атам, такыр болбойтам дегенде ошондо операция дейт. Кээ бир учурда 4 деңгээл болсо деле рентгенди карады, 4 деңгээл, бирок өзүн жакшы сезип жүрөт. Кыймылдаганым жакшы, ары бери жакшы басам, күнүнө 8.000, 10.000 кадам жасайм деп, анан бирок кыйналбайм дейт да. Ал учурда эч кандай бир операция кереги жок. Ошол эле стилди кармап тургула, ошол эле кыймыл аракетти жасагыла. Эгерде сиз ооруганыңыз жок болсо, түнчүндө жакшы уктасаңыз, анда сизге операциянын кереги жок. Болгону сиз улам көрүнүп турсун деп айтабыз. Жарым жыл сайын бир жолу жок дегенде дарыгерге келип көрүнүп тургула. Эгерде ооруганы аябай эле катуу болсо, кээ бир учурда тизеңиз шишип кетсе, ал учурда кошумча УЗИ тартып, рентген тартып, керек болсо МРТ тартып, анан ошого жараша дарылоо жасаш керек. Кийинки рахмат балам, Алла разы болсун дейт. Гиалурон хондро алдым, ооруп басылды, эми гимнастика кылыш керек экен да. Мына гиалурон хондро деген бир дары бар. Бул ушул протез синовиальная жидкость деп коет, же болбосо жана тезекке куюлган гелдер да, гель же майлар. Аларды алсаңар, же болбосо улам алып жүрсөңүз, бул сизди дарылабайт. Кээ бирлер ойлошот, мисалы үчүн гиалурон хондро же ошол сыяктуу башкача аттар бар да, ошолорду алып коюп, анан кийин ойлошот, мен мына кымбат
уколду тиземе сайдырдым, мен мына айыгышым керек депчи. Бул баасына жараша эмес. Баасы бул кайсыл жерден келген, кантип даярдалган, ошого жараша болот. Бирок бул гелдердин максаты болгону гана тизени майлап туруу. Жанагы тизенин ичинде былжыр барбы, ошо былжырды көбөйтүп туруу, же болбосо былжырды жана эки сөөктү бири-бирине катуу сүрүлбөш үчүн жасалат. Ошондуктан ал мындай жардамчы дарылоо деп аталат. Ал бүт ооруларды жоготпойт, эчтеке мындай кетирип салбайт да ооруган. Анан кыймылдаганын да көбөйтпөйт. Эгерде кырсылдап турса, кырсылдаганын азайтышы мүмкүн, бирок ооруганын баспайт. Артроз менен ооруган 5 жыл болду, айыкпай жүрөм, жардам сурайм дейт. 5 жыл болуптур артроз ооруганына. Артроз деген айыкпаган оору. Бирок артроз менен бактылуу жашаса болот. Кантип бактылуу жашаш үчүн артроз менен достошуңуз керек. Бул сизде кетпейт. Эгерде артроз сизде пайда болду, ошо менен туура мамиле түзгүлө. Артрозго эмне көз каранды? Артроз сизди оорутпай эле. Артрозду бул деген болгону гана жана кемирчектин жукарышы. А сизди оорутуп аткан нерсе бул артрозду муунуңузду тегериктеп турган жанагы жумшак ткандар, ошолор оорутуп атат. Эгерде сөөктөрүңүз бири-бирине аябай эле катуу тийишип калса, ошондо дагы оорутат, бирок бул уже операция талап кылат да. А көп учурда 90% учурда бул сыртында болгон жанагы жумшак ткандар, булчуңдар, тарамыштар, тутамыштар, ошолордун баардыгын мындай жакшыраак кыймылдатып, ошол жерге кан жүргүзүп турсаңыз, анда ооруган дагы азыраак болот. Ошондуктан сиз дагы жанагы өнүгүп аткан, өнүккөн чет өлкөдө карыялар сыяктуу басышыңыз керек, көп басышыңыз керек. Жанагы скандинавская ходьба деп коет, мындай таякчыларыңызды алып, парктардан, тоолордон акырын болсо дагы өзүңүзгө күч келтирип турушуңуз керек. Эмне үчүн? Анткени күч келтирген сайын булчуң бир аз стресс боло баштайт. Биринчи күнү стресс болот, бир аз оорутат. Экинчи күнү стресс болот, бир аз оорутат. Үчүнчү күнү ошол эле кыймылды жасасаңыз, же болбосо бир жумадан кийин ал ооруганы уже жок калат. Эмне үчүн? Анткени ал булчуң көнүп калды. Ошондуктан сиз улам көбөйтө бересиңер дагы өзүңүздүн жасаган кадамдарыңызды, анан ошо булчуңдарыңызды өнүктүрөсүңөр. Булчуң өнүккөн сайын тизеге же башка муундарга кан келе баштайт дагы, сиз өзүңүздү жакшы сезе баштайсыңар. Адрес кандай дейт? Адрес жазып кой дейт. Контакт. Так, доктор саламатсызбы? Мен бир бутуум артростоп деген пат алып ичсем, тизем оорубай калды дейт. Составында обезболивающий болушу мүмкүнбү? Бирок жазылбаган. Жашым 44. Өткөн жылдан бери айырталардан ооруп, экинчи лечение алдым. 2-3 айдан бери кайра эле ооруйт дейт. Так, негизи хондропротектор деген бир дарылар бар да. Хондропротектор деп мындай кемирчектерди сактаган дарылар деп айтып коебуз. Алар дагы бул жакшы дарылардын арасына кирет. Бирок көп хондропротекторлор бул мындай далилденбеген медицинага жатат да. Ошондуктан аларды биз дагы көп убакыт ичкенге сунуштабайбыз. Ичинде гиалурон, хондроитин деген мындай заттар бар, ошолор дагы мындай жардам берет. Бирок ал оозуңуз менен ичип койсоңуз, ошо ооруган тизеңизге барып жармашып калбайт да. Ал толук бүт денеңизге жардам берет. Ошондуктан аларды ичсеңиз дагы, ичпесеңиз дагы бул мындай эмеге жараша болот, курамына жараша болот. Кээ акыркы мындай заманбап баттардын арасында мындай
оорганы баскан дагы бир аз дозировкада дарылар да бар да, ошондуктан оорган азайып калат. Бирок аларды дагы көп ичпегенге аракет кылыңыз. Алардын ордуна жана жогорку айтып кеткендей көнүгүүлөргө көңүл буруңуз. Мен 34 жаштамын, оң тизем өтө катуу ооруп жатат. 2-3 күндөн бери басканда да кыйын болуп калды. Кайсы жерге көрүнсөм болот. Мисал үчүн бул баланыңбы же аялдыңбы? Жашы 34 экен. 34 бул аябай эле жаш. Эгерде 34кө чыгып бутуңар аябай катуу ооруп атса, анда эч нерсе күтпөңүз. Артроз деген диагноз өзүңүзгө койбоңуз. Сиз биринчи орунда жашаган эле жериңиздеги терапевт дарыгерине барсаңыз болот, же жалпы дарыгерге барсаңыз болот. Алар сизди көрүп туруп, өзүңүздүн абалыңызга жараша дары жазып берет. Эгерде сиз жакын арада бир вирус инфекциясы менен оорусаңыз, ОРВИ болуп оорусаңыз, ошондо дагы тизе ооруганы күчөшү мүмкүн. Ошол вируска каршы дагы бир дарылар жазып берет, же болбосо ошо вирустун осложнениясы болуп дагы инфекция болот, кээде ошого дары жазып берет, же болбосо вирустун осложнениясы болуп инфекция эмес, реактивный артрит деген диагноз коюлат, ошого да дары жазып берет, ошондо өзүңүз жакшы сезип каласыңар. Эгерде сиз 34 жашта болуп, бирок ошо оорунун алдында бир кандайдыр бир нагрузка болсо, же травма алсаңыз, же спортко катышсаңыз, ал учурда сиз жашаган жериңиздеги эле ортопедке же хирургка барсаңыз болот. Ошолор сизди тизеңизди изилдеп, ошого жараша дары жазып берет. Эгерде тизеңизде бир тутамыш үзүлүп же жабыркап калса, ошого жараша дарылайт. Биз ортопед катары буларды кантип дарылайбыз? Ортопед катары эгерде бизге жакында эле ооруп баштады, нагрузкадан кийин ооруп баштады десе, биз биринчиден клиникасын көрөбүз, мындай тесттерди жасайбыз тизесине. Эгерде бир нерсе күмөн кылсак, ошого жараша кийинки кадамдар. Мисал үчүн тизедеги кемирчектер жабыркады деп ойлосок, биз УЗИ жасап туруп, андан кийин МРТге жөнөтөбүз. Эгерде жанагы четтериндеги тутамыштар жабыркады деп күмөн салсак, анда УЗИ тартып эле көрсөк болот. Эгерде ички тутамыштарды күмөн салсак, анда МРТге жөнөтөбүз. Ошонун жыйынтыгына жараша биз дарылайбыз. Кийинки суроо. 74 жаштамын. Артроз 3-чү степень. Эмне кылам дейт. 3-чү деңгээл 70 жашта бул көп нерседе, көп адамдарда кездешет. Эгерде 70 жашка чыккан адамдардын баарын чогултуп туруп, анан кийин бүт баарын тизесин рентгенге тартсак, почти баарында 3-чү степень деп чыгат, 3-чү деңгээл деп чыгат. Бирок кээ бир адамдыкы ооруйт, кээ бир адамдыкы оорубайт. Эмне үчүн ушундай болот? Анткени бул бир гана деңгээлге көз каранды эмес. Оору көп учурда булчуңдардын абалына көз каранды. Ошондуктан булчуңдарга көңүл буруңуз, булчуңдарды өнүктүрүңүз, булчуңдарды аяңыз, булчуңдарга аябай кылдаттык мамиле жасаңыз. Мен ойлойм жетиштүү деп. Эгерде сиздин дагы сурооңуз бар болсо, ылдый жакка жазып кетсеңиздер болот. Аларды дагы көтөрүп жооп бергенге аракет кылам. Чоң рахмат, баарыңарга ден соолук.